Туугандар, ассаламу алейкум. Өткөнкү биз Дастанбек инибизди видеого тарткандан кийин мага аябай көп биздин жердештерибиз жазышты да WhatsApp'танчы. Москвада дегиле бүткүл Россия боюнча жазып атат. Нургазы андай болгон, мындай болгон деп. Карап көрсөм, юридический жактан акчага алданып, жанагынтип документтерин кылдыра албай көрүнгөнгө алданып жүргөндөр өтө көп экен да, туугандар. Бүгүнкү биздин каарманыбыз биздин өзүбүздүн бир кыргыз эжеге гражданство алып берем десе 200 000 акча берет. Бергенден кийин буларды областка алып барып бир жерге бир комнатага алып кирип эле биздин российский и Кыргызстандын эле заграничный паспорттун ичине мынакей силер ВНЖ алдыңар деп жанагындай фальшивый печаттарды коюп берип 200 000 акчасын алып булар жөнөтүп берет. Москвага келгенден кийин алар текшертсе бүт бардыгы фальшивый. Азыр эми аялы төрөгөн экен, аялы же Кыргызстанга кете албай. Баласын жанагынтип прививкалардан өтө албай, азыр ушинтип Москвадан чыга албай, даже жанагы фальшивый печатын айна. Ушинтип Москвада азыр өтө кыйналып жүргөн момент экен. Азыр каарманыбыз келсе, азыр бүт маалыматты сурап, дегеле ал эже менен кантип таанышып калган, канча акча берген, каяктарга барган, ошол жөнүндө толук маалымат билип берсек, биздин көрөрмандарыбызга бир сабак болсо деген ой. Жанагынтип көрүнгөнгө акча бербей, тааныш эмес болсо, маалымат жок болсо, ал адамды билбесеңиздер, туугандар, силерге айта кетейин, эч качан акча которбогула, туугандар. Обязательно бир юристтин жардамы менен болсо, билген бирөө жардамдан сурап, анан берип, анан бир жумуш кылгыла. Биздин могу Москвада жердештерибиз өтө көп экен, алданып жүргөн, башка болуп жүргөнчө. Биздин юристтер, айныкса Москвадагы ошого окшогондорго бир аз болсо да жардам берип, чалып болсо да өзүңөрдүн бир жана кеп кеңешиңерди берип койсоңуздар, өтө жакшы болот эле, туугандар. Видеодо бул каарманыбыздын дагы эгер макул дей турган болсо, телефон номерин, WhatsApp'ын калтыра кетебиз. Биздин жанагындай кайдыгер карабаган юристтер болсо, сөзсүз түрдө чалып жардам берип койсоңуздар, сонун болот эле. Азыр каарманыбыз келсе, бүт суроолорду берип, жакшы бир толук маалымат алып бермекчибиз. Туугандар, ассаламу алейкум. Азия Микс магазини сонунчу жаңылык. Эми бул магазин Водный стадиондун метронун 1-выходунан чыкканда Моул торговый центрдин 3-этажына 2-чи филиалы ачылды. Азия Микс магазини күндөн күнгө монтип чоңоюп баратат, карагылачы. Бул жерде кийимдер бүт мужской. Бул жерде носкиден баштап обувь дейсиздерби, кроссовка дейсиздерби, кыскасы бүт нерсени келип таап кетсеңиз. Основном биздин молодежьго эң эле модный кийимдер ушул жерде экен. Таксисттерге болсо момундай полуклассический чоюла турган хэбышный дейсиздерби, кыскасы бүт сонун кийимдер бар. Бул жерде кийимдер основном фабричный китайский, фабричный турецкий. Рубашка, кепка, футболка, сумка, очки. Азыркы жазгы сезонго ылайыкталган бүт современный деңгээлдеги модный кийимдер ушул жерде экен, туугандар. Телефону менен адресин видеонун астына жазып коебуз. Ушул жерге келе бересиздер, туугандар. Айта кеткендей эле, бул магазин метро Водный стадиондо. Так, мынакей урматтуу биздин көрүүчүлөр, азыр Максат инибиз келди. Азыр бир сыра өзүн тааныштырып, анан кийин бүт барын чожайын, өзү качан таанышкан, эмне болгон, кандай болгон, бүт бир сыра ошоларды тааныштырып, анан кийин айтып берсе. Максат иним камера буякка карап, кепсиздер, айтыңыздар менен. Рахмат. Өзелим. Биз эми ушул гражданство алабыз деп жакшы эле ой максатта группадан келген, WhatsApp'тан. Аты жөнүңү бир сыра каяктан болосун, ошону айтып коюн. Максатбек. Прям аты Максатбек болот. Атым Кадамжайдан болом. Кадамжайдан. 98 жыл болом. 98. Ошол. Анан ушу гражданство алабыз деп аялым алайлы биринчи эми жакшы эле ойдо тапшырганбыз документкечи. Просто WhatsApp'тан келген. Ол эже фактически көргөнбүз, живойчу аны. Ол эже көрсөк тааныбыз да. Анан ол эми аялым алмалда бойда бар деди, беремин деди, оорурак деди. Анан алып барган Тулага. Университетке алып барганда наличка акча алган ол. 60 000 акча алган наличка. Так, ал эжени WhatsApp'тан таптыңыз. WhatsApp'тан тапканбыз. Ошол эже менен барган, аялым менен барганда бир 5-6 адам бар да, короче. Оны издеген адам бар. Адам көп да. Издеген көп. Чогуу барышкан Тулага барганда, биринчисине барганда акча алган. Акчаны алып,
келише берген. Уже болду, силердики уже квотага тапшырдык. Короче, бир айдан кийин уже вид на жительство үчүн аласыңар деген, печатты басып берет деген. Анан аялым ишенген. Ишенгенде келе бергенбиз. Кийин анан экинчисиде дагы айткан. Экинчи айдачы кегиле деп. Болду, анан аялым барган дагы. Дагы барганда анан акчаны алган 100 миң. Биринчисинде канча котордуңар? Биринчисиде 60 миң. Кийин кайненем картасынан 50 миң которулган. 110 миң. 110 миң. Онун майда-чүйдө 3 миң болуп аяк короче 240 миңдей акча кетип калган да, расходчу. Ошого короче ондон тышкары көп да. Эми эсептеп эле мында групп эсептегенде. Анан майтте ошо аялымдын өзүнүн картасынан которгон мына майтте 100 миң турат да мына. Чеги мына. Азыр ушу күнгөчө жок бул эже. Майтте эми алда опа. Ким деген эже эле? Венера эже. Аты жөнү. Венера майтте фамилиясы бар. Кудабаева деген. Кудабаева Венера. Ошонун сүрөттөрү дагы, видеолору дагы бар да. Акчаны алган, полный по факту видеолору бар да. Ошончодон бери мисалы жаңы жылда аласыңар дедичи, гражданствону. Болуптур деп жаңы жылгача күттүк. Чалган адам жок да. Мисалы кийин аны ишенбедим ого, сезип калдым да, уже. Мынабу уже фаршивый подделка депчи. Анан фаршивый экенин каяктан билип калдың? Эми буну билген себебим эми мынабу жашаган жерде өзүбүздүн участковый бар да. Москванын. Эми мамиле жакшы да, жашаган жерде постоянно мамиле кылам. Шунда көргөзсөм айтты, бул опасный деди, мына подделка деди. Бу оригинал печат менен, бу фактически алган печат башкача болот бул деди да. Сразу айтып койду баягы. Ошол жерде участковый айтты. Участковый эми уже өзүнүн аракетин кылып баштады да. Эми өзүм сүйлөшүп токтотуп калдым онучу. Токтоп туруп депчи. Мен өзүм чечип алам биягын деп. Ого эми бир где-то 20 миң акча кетип калды, ошону жапканыма дагычы. Болсо ол уже давай деп сотко ашырып, уже аялымды барып камай турганга барып калды да. Кыйлап бастык. Азыр энди буну менен иш жакка кете албай атат да. Мисалы мына төрөдү же банчага бара албайт да. Барып балаңа бир неме алайын десең болбойт. Прививка ала албайсың да. Уурсаң мен банчага барганда коркосуң да. Мен просто күйгөнүм мага ошогон адамдарым дагы көп алданып каласың дедим да. Бул просто группада жүрөт да бул эжечи. Жүрөт. Анан бул эжени биз ушундай кайрылуу чыгарайлы деп атабыз деп ошо группага жазганымда мен. Короче бир номер чалды, коркутупчу. Сени короче андай кылып беребиз, тигиндей кылып беребиз, короче. Кетесиң бул жашоодон депчи. Ошондой дептир. Ошондой эле болду да. Анан боптур деп коеле жүрдүм. Анан посольствого бардым, мен мындай эле кайрылдымчу. Кайрылсам ошол Нурудин Жоробеков деген бар экен, ол дагы айтты. Бирок буну менен эсли эме кылса, балаң менен аягыңды баягы камап коюшу мүмкүн деген ойду айтты да. Дегенден мен ойлонуп калдым уже. Ушу күнгөчө уже жок да, мындай айтсак, чалсаңыз абайт. Телеграммадан чаласыз. Качан тапшырып, качан болгон окуя эле бул? Короче, бул алдыңкы жылы ошол немеде болгон. Мартта башталган. Мартта башталып, уже майда ушу печат басылган да. Так. 05-05-де. 5-де барышкан. Ар айдын 5-де барышкан. 1 жыл болуп атабы ошондо? 1 жыл болду. Уже жок да. Эми ВНЖ алып, жанагынтип гражданство алып жүргөндөр жакшы билет болуш керек да. Биз кече күнү сураштырдык. ВНЖ кандай болот? Ал обычный эле могу гражданствого чейин бериле турган, обычный эле мондай количественный эле паспорт эле бир түр экен. А булар ошол эле нерсени биздин Кыргызстандын эле загран паспортунун ичине печать уруп эле, мына сенин ВНЖңар деп эле, короче, берип коюпту да. Биз азыр бул паспорттарды камерага көргөзгөнү болбойт экен, данныйларды, паспорттарды. Эгерде момундагы туруп көргөзө турган болсок, азыр бул видеолорду бүт бардыгын заблокировать этип, удалить этип салат да туугандар. Эгерде юристтер болсо, эгерде ушул балага жардам берем деген юристтер болсо, бүт бардык данныйлары бар. Паспортунда печаттар турат, эженин аты жөнү турат, видеолор бар экен. Видеолорду таптым, видеолорун көргөзөлү. Туугандар, ассаламу алейкум. Метро Каховскийдин 8-выходунан чыкканда Халал маркет деген 24 саат иштөөчү биздин улуттук магазин ачылыптыр туугандар. Бул жерде каймак, сүт, эт жана башка жер жемиштер, суусундуктар ошого бүт биздин макарон, күрүч ошого бүт баары бар экен. Файза чайкананын жанындагы зданиянын 2-кабатында
телефон номерди, адрести видеонун астына жазып коебуз туугандар. Ошол номерге чалсаңыздар дагы толук маалымат берет. Пока что доставкасы жок экен туугандар, бирок 24 саат иштейт экен. Келсеңиздер, могул жерде бүт продукциялар, немелер бар экен. Азыр шашлык сезон башталайын деп калды. Кааласаңыздар, шашлык дагы под заказ мариновать этип жасаттырсаңыздар болот экен туугандар. Айта кеткенде эле телефон номери менен адрести видеонун астына жазып коебуз. Ошол номерлерге чала бересиздер. Үйүнө чейин келип, аркарак отуруп, могу жөлөнүп отуруп, что мынактан башым неме болуп отурсун. Мына сүрөтү мына. Сүрөтү. Мына видеосу. Акчаган видеосу. Акчаны алып отурат. Үйүңө келип алып келдик. Үй өзү ошонун үйгө барганбыз. Тулага. Жок, мынабы Красногорский ошол жакта методо жашайт эле булчу. Азыр өтө жок уже бул. Бирок бизге кошулуп канча адам барып акча берген да бугачы? Так. Бир 6 адамдын акчасын алган да бул. Эженин үйүнө барып, акчаны алган. Бергенбиз. Шундай видеого тартып алган. Келинчең менен барып бергенсиңби? О, бардыгы бар. Уже бул эже билбейм да кандай адам экен энди. Так, бу жерде бүт сүрөттөрү, далилдери, биякта регистрациялары, аты жөнү, кыскасы эженики бүт бар экен. Полный бар. Мына Тулская, Тула деп апарган да мыначы. Тулага бардыңар. О, Тулага аялым барган. Барган. Келинчең өзү эле бардыбы? Биринчиде өзү барган. Экинчиде ham өзүн бар деген, барган. Пулду бергенбиз. Как положено? Барганда наличка колго бергенбиз, мына жерде. Пулду бергенбиз. Жок. Картага дегенде карташа которгонбуз. Так, мындай болду. Биринчи 60 миң бир котордуңар. О. Андан кийин 50 миң бир котордуңар. Тулага баргандан кийин 100 мына 100 канча миң бир которгонбуз мына. Чеги бар да. Окей. Айла көргөзөйүн дейм. 100 миң которгон экенсиң эле да? О, 100 миң. Андан тышкары 2 миң, 3 миң майда чудай кылып алган да. Азыр по факту 210 миң акча бергенсиң эле. По факту, ондан көп кеткен жок. Эми по факту да, эми айтканда, крупный суммадагылар. Ошо 210 миңди алып, монтип эле сенин паспортуңа фальшивый печатьти басып берип коюп, эми жок. Жок. Бит деле мен бирок мындай күйөсүң да, мисалы, печатьти басып, акчаны ал дегенди. Бирок ошону айтып койсо болот эле да, бул фальшивый деп койсо. Күйбөйт элек да, просто. Жок, өзүм кандай болду? Мисалы үчүн гражданство алып берем деп, общий канча суммага сүйлөштүң эле? Мындай бир округленный сумманы сүйлөштүң? Короче, где-то бир ошол 300 миңдей акча болгон да. Гражданство алгыча. 300 миңге? О. Жок, 300 миңге полный бүтүрүп, берме болгон. колуңарга берем. Канчада аласыңар деп? Короче, ошол мартта башталган иш, декабрда уже колуңарга тиет деген да паспортчу. До жаңы жылга чейин колуңарга тиет как положено деген. 6-7 айда паспорт алып берем. Алып беребиз деген. О. Ошондой болуп. Акчаларды бердиңер 210 миңден. Акчаны алган. Эми өзү жок. Жок өзү. Жанагы группадагы берки жанагы дагы акчаларын берген эжелер азыр эмне кылып атат экен эми? Ол эжелер уже коркуп олар дагычы. Ол энди кандай десем, Москвада кыйын экен да. Жаңыдай сөздөр болот экен, чалып угрожать этип, андайлар болдук да. Ол эже башка бир эже бар. Баласы бар. Кичинекей баласы бар. Ошого дагы алабыз деп, ошого дагы акча алгам да. Өзүгө, баласыга. Экөөдөн примерно 600 миңдей акча алып койгон да. Алар да унчукпай жүрөбү? Алар да ошондон коркуп жүрөт азыр. Эми күйөөсүгө жай айта албайт. Эч кимге айта албайт да, дарди ичиде алар да. Посольствого бардыңарбы? Посольствого мен бардым. Мен барып кайрылдым. Нуридин Жоробеков деген бар экен, ака ушундай болуп атат десем, бирок маларды полный копия кылып койгон да. Анан келген болсоңор, если бул иш козголгон болсо, ошол аялыңды камап коюшу мүмкүн деген да, мынага статья бар да. Ошондон коркуп турабыз бизчи. Ошо азыр эми балам энди мына кичине тиши чыгып, кичине өрмөлөп калды да. Эми кичине азыр Кыргызстанга жөнөш керек. Уже мына 21 документи бүтөт да. Регистрация кылам бүтүп атат. О, коркосуң да. Анан бунун эмеси баягындай күйөсүң. Бул эже уже мана менен жүрсөңөр болот деген да. Уже Москвада ментке түшсөңөр, ушуну көргөзүп жүрсөңөр болот деген да. Бир жагычы. Регистрация кылба деген да. Анан мен айттым, кой регистрация кое бер. Если что, роддомго керек болуп калышы мүмкүн депчи. Анан кылганбыз муну биз. Регистрацияны. Анан кылгандан кийин уже мына фальшивый болуп чыгып атат. Регистрацияны кимге тапшырдыңар эле? Регистрацияны мына ошол постоянно эле кылдырган адам бар. Ошол кылып берген. Дүйшөн деп кылып берет, базадан жыгат постоянно.
Анан өзүмдүкү ошол жашаган Ал жерим. ошол регистрация кылып берген киши айттыбы мунун фальшивый экен деп? Буну участковый айтты. Буну участковый. Участковый көрүп айтты. Уже бунун фальшивый деп баягы уже баштады да ишиничи. Кой эми токтоп тур деп баягындай кылып Сүйлөшүп калдым да. Болсом уже давно кетет да, аялым менен баламыз. Уже о кеткенден кийин кыйын да, уже кирип кетесиң да. Я мисалы ушундан бери mana ушул нерсе болгондон бери чындап айтсам мындай үйдө бир тынчтык жок да. Эми баары документ кылганда эсиге келип калат. Баягы капа болуп калат. Эми кой десең болбойт эми. Болот экен да жашоодочу. Акча майли эми могу нерсе чатап калдык да. Эми просто ушул нерсени кылбай койгондо эми болот. Просто баспай эле койгон. Бүт азыр мындайча айтканда паспортуң брак болуп тур да. Паспорт брак да уже. Бул азыр буну менен границага чыккан болсо сразу кармайт да. Себеби бул загран менен кирген дагы мында загранга бетте печат басат да мына. Бул мында страницасына өтүп калып ушундай көрүп калса буну иш башталат да. Ошондон коркуп азыр эми эртең 21 документ бүтөт. Мен буну кантип Кыргызстанга жөнөтүшүм керек же границага чыгарышым керек да. Выход жок короче. Азыр посольствого барып деле могу загранды продлить эткиле десең кандай болот эми? Мен посольствого ошол баягы МВДнын начальнигиге барганымда айтты ол. Либо деди буну УТР паспорт аласың деди буну. Либо башка паспорт алышың керек деди да. Анан башка паспорт алайын десем 1 айда келет экен. Анан паспортуң кана десе түшүрүп койду десең олар ам ишенбейт да. Жалган сүйлөсөм бай нюдон бара туруп ушундай койгон болсоң ишенбейт да ол. Өзүңөр атайлап эле иштеп койдуңар деген ой болот эми. Эми болгону ошол азыр. Кыскасы өтө эле жанагындай ситуацияда калышмын дейм, Ситуация эми ооруп калды да. Мынакей урматтуу биздин көрүүчүлөр, эгерде юристтер болсо, кантип чечсе болот могу окшогон проблемалардычы? Бир эле айтып атат, бир эле мен эмес, эжелер толтурат атат. Эми алардын баардыгы могул жака чогултулган жокпуз ачык эле. Ошого окшогондорду караса болобу дегеле фальшивый документ менен же монтип элдерди алдап жүргөндөргө кичине мындай биздин өкмөт жактанбы же башка жактанбы мондай кайрылып карап дегендей моуландарлардын иштеринчи. Эми билбейм эми эгерде юристтер болсо кичине могу жардам беребиз деген инибиздин телефон номерин WhatsApp'ын калтырып коелу дейм. Эгерде жанагынтип действительно мындай чын жүрөгүнөн жардам берип коеюнчу паспортун бүтүрүп эми айтып атпайбы? Көкүрөктөгү баласы бар экен эми бияктан кете албай атат экен. Баласы эч кандай прививка албаптыр. Документтери дагы монтип алып эч нерсеси кылынбай атат экен тууган. Ошон үчүн эгерде билген юристтер болсо инибизге бир жардам берип койгула, кеп кеңешиңерди айтып, мондай кылып кетсе болот. Азыр эми Кыргызстанга эле чыгып кетсең болду. Ошол аялымды эле Кыргызстанга чыгарып да киргизсем болду да. Кирип чыгып келсе ошол азыр просто мен эми иштебесем болбойт да. Мисалы азыр ушунчодон бери же үйгө акча сала албайсың да. Азыр эми ойлоносуң да. Ошончо иштеп үйдө жалгыз эле болом да. Эженин үстүнө заявление жазбадыңарбы? Жок, заявление жазбадык эч. Неге? Азыр бунан жазган болсок, буну менен кармайды, бунан коркуп атабыз да, mana shu документтенчи. Битте ушунан коркуп турабыз биз. Жазайлы деп барасың, баары коркосуң да, mana шундан көрүпчү. Себеби алып кел десе, алып келген болсом, паспорт ушундай карап туруп. Жок, силер мисалы үчүн монтип алдап туруп бизге мондай кылам деп, биздин паспортубузда брак кылды деп туруп, мондай кылды деп туруп алып барса болбой беле дегеним. Мен деле жана юрист болбогон үчүн мен деле билбей атам деп, силер да коркуп атасыңар, силер деле түшүнүп атам. Эгерде эми какой-то бир юрист менен байланышып калсаңар, мынакей эже ушундай кылган, бизде видеолору бар, данныйлары бар. Бизге монтип паспорт жасап берем деп эле барып паспортубузду мондай кылып брак кылды деп туруп, үстүнө заявление жазып, жана берген 210 000 акчаңарды өндүрүп алсаңар болобу эле деген ой болуп атат да. Ошондой кылганда жакшы болот да, просто анан баягында юристтер бар экен. Жок эмес көп эле экен, чалсаңыз короче манча акча бересиң, кыл берем дейт экен, которсоң ол жок экен да, ол. Уже бестолк экен да. Бүт эле. Жок, мындай айтканда бири-бирибизге мээрим кетип калыптыр Дамаскадачы. Ошондой эле сезип калдык да, мисалы машинек болуп кетип көбүчө эми туугандар эми. Просто мынтип алдаган туура эмес да эми. Азыр мен күйдүм, менден башка эми кыргыз элим күйгөн болсо дагы кандай акыбалда калат эми мисалы. Ошого дагы могу көрөрмандарга айта кетет элек. Могу Москвадагылар юрист болобу, башка болобу, документ кылам дейби туугандар. Даже эми карабайсыңарбы, үйүнө барып көрүп, видеого тартып турган жеринен деле ушунчалык алдап, монтип кетип атат да. Ошон үчүн документ кылдыраарда
бирөөгө бир нерсе иш айтаарда өтө бирөө жарымдан сурап, жакшы информация алып алып, тактап, данныйларын билип, действительно эле ушундай ишти кылабы деп анан кийин билип алып туруп кылса, өтө жакшы болот да. Эми бул видеодо максат ушул биздин кыргыздар алданбасынчы деген эле бир максат. Жанагынтип көңүлү бош жанагындай ишенчек калып келгенибиз үчүн ким кичине бир нерсе деп койсо эле ишенип, көңүлчөндүк кылып, даже монтип бир нерсе кылып койсо зайлууна жазбай, унчукпай ушинтип жүрө берет экенбиз да. Ошон үчүн айта кетели туугандар. Өтө өзүңөргө өтө ушар болгула. Жанагынтип алданбастан, жанагынтип көрүнгөнгө деген да. Эми азыр билбейм эми дальнейшем муну эмне кылыш керек эми. Азыр бүт документтерди атайын монтип кармап жүрөсүң. Бир нерсе болуп кетсе, бирөө бир жерден кармаса, эми мына эже мындай кылып берген дегенде кармап жүрөсүң да максатта. Ушу жакшы мына ушул документтер калып кеткен экен да мунча. Ошол эженин анын өзүгө дагы ушундай неме калган экен да. Бул кандай калганын түшүнбөйм да. Бул регистрацияны каерден калтырып жүрөт? Бул эже короче кандай болгон? Бул аялым менен барганда ошол акча алганда бизденчи акча алып, анан мына документтер бизде калып кеткен да, копия мына документтердин арасындачы. Мына бундан тышкары мына жерде дагы бир эже бар да. Бизден тышкары дагы айтты кана. Ошол эженин документтери менен кошулуп туруп калган мына Венера эженин, мына Венера эже регистрациясы ошол документтери мына. Бүт калып кеткен ошо копияларычы бизде. Ошондой силерди жанагынтип жөн эле бир соротуп эле мына менин документтерим мынакей ишенбесеңер деп силерге таштап кетпедиби деп атпаймынбы? Билбейм. Түшүнбөй калды эжегечи. Ол эженин паспортун көргөнсүңөрбү? Ол эженин паспортун көргөнбүз, бирок ол эженин паспорту граждан Россия да, бирокчу. О кандай болгонун түшүнбөйсүң да. Же Кыргызстан. Анан мында карасаңыз, бунусу Кыргызстандыкы турат. Өзү да баягы көтөрүп жүргөн немеси паспорту Российский. Российский. Ого түшүнүксүз да мында карасаңыз. Короче, мына ушул документтер да. Мына жерде кыска кимдики эле? Бул бир эженики ошол. Метте ошол бир эже бар. Ошол эженди алдап кеткен, ошонун справкасы бул. Справка, эмне жөнүндө справка бул? Ошол гражданство алып берем деп ошонун справкасы да бул. Кыскасы, монтип эле өзүнчө эле МВДдан биз уруксат алдык деген кагаздарды берип эле, Ондай печаттарды бастырып эле. Анан мисалы мен түшүнбөй калган жерим о, мисалы гражданство алганы барсаңыз бир өзүнчө бир кабинет болот го печат. А буларды мындай бир комнатка чогултуп короого эле киргизгенде эле печатты басып чыга берген да. Мен просто ишенгенбиз да, ол эми баягы нормально айтканда кыргыз эже алдап алса керек деген ойдо биз барган да. Загранга печатты бастырып болду силер граждан Россиясыңар деп алдаган да. Гражданство алдыңар деп ушинтип. Жок, алдыңар деген мына. Силер азыр айтып атпаймынбы, мына менен ментке түшөсүңбү, каерге түшсөң ушуну көргөзсөң кой берет деген да. Бул уже фарши болду да. Азыр буну менен ментке түшкөн болсоңуз камап коет да. Эми паспортты көргөзөлү десек болбойт да туугандар. Эми паспортун көрсөң бир жагынан жүрөгүң эзилет, бир жагынан күлкүң келет да. Кыргызстандын паспортунун ортосунан бир баракты ачып туруп эле кадимкидей эле Россиянын паспортунун эле бүт тамгаларын тарс этип үстүнөн басып койгон да. Аты жөндөрүн жазып туруп элечи. Анан айтып атпайбы азыр? Ушуну алдыңар болду, силер гражданствосуңар депчи. А так өзү паспорт Россия могу немен Кыргызстандын эмес, загран паспорту өзүбүздүнчү. Деп ушундай деген эне ба? Ушундай. Макул, сени түшүндүк. Элге айта турган сөздөрүң болсо айта кетчи. Ошол эми кыргыз элим айт майрамыңыздар менен кеткен. Ошол ар кимге ишене бербеңиздер. Эми колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар, юристтер болсо жакшы мындай жардам берип койсо жакшы болот эди. Чисто документ жагынан эле сага. Чисто документ жагынан эле. Ушуну бүтүрүп эле келинчегин Кыргызстанга кетти. Ушундай Кыргызстанга жөнөтсөң болду эди. Башында өтө турган нерсе түшүк да. Ошол. Шундан бери мындай тынч уктая албайт экенсиң да, мындай болсочу. Эми мени баягы кыйналат экенсиң да, барчу ойлонуп. Молодец, сени түшүнүп турабыз. Өтө оор. Өзүң көптөн бери Москвадасыңбы? Мен өзүм 2015-тен бери Москвадамын. Келинчегиң эле алып берейин дедиң беле? Биз өзү мына болгондо эми өчүрт менен алайын деп аткансың. Биринчи аялымы алып, стройкада иштегенде баягы иштейбиз да бизчи. Ошо орустардын да карап, ИП ачып дегендечи. Ошондон кийин мен алайын дегенмин да.
кичине бизнес анын кылалы дегенсиңер. Ошондой кылайын деп аракет кылдым энди. Анан түсүнүп калдым. Мындай ип атсаңыз мисалы болот экен да, кыргыз элиге иш жеңилдик болот экен да гражданство менен. Ошол эле максат болгон. Мынакей урматтуу биздин көрүүчүлөр, ушу менен берүүбүздү аяктайлы. Биздин инибиздин ситуациясын өтө жакшы түшүнүңүздөр. Дагы бир айта кетейин, юристтер болсо ушул инибизге жардам берип койгула. Анан кийин ушул посольствонун ар жак бер жактагылар ошого окшогон монтип документтер менен жанагындай болгондо бир аз ушуларды карап койсо бир эле бул бала эмес экен. Эми мындан кийин беркежелер деле, башкалар деле жазса керек дейм толтура. Мага деле WhatsApp'тан мынтип чисто юридический жактан, башка жактан кыйналгандар кыргыздар Москвада өтө көп экен. Ошон үчүн кичине өзүңөргө ушар болуп, көрүнгөнгө ишене бербестен өзүңөргө этият болгула. Эмки видеого чейин сак саламат болуңуздар. Assalamu alaikum.